Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Саламатчылык отурабыз. Балдар, бүгүн саакты баштайбыз. Саакты баштардын алдында мен силерге маанай тартуулайын дедим. Мен өзүм атымды айтып, эмнени жакшы көрөрүмдү айтам. Анан силер дагы эмнени жакшы көрөрүңөрдү атыңарды айтып, танышып кете беребиз. Менин атым Чолпон. Мен Ыржасканды жакшы көрөм. Мен Чолпон эжекейиңермен Ыржасканды жакшы көрөм. Менин атым Раяда, мен китептер жакшы көрөм. Менин атым Теник, мен сүрөт тартканды жакшы көрөм. Менин атым Акылбай, мен сүрөт тартканды Жакшы көрөсүң, Менин атым Жасон, мен спортко катышканды жакшы көрөм. Менин атым Мариям, мен билегенди жакшы көрөм. Азамат. Менин атым Айгүл, мен ыдырганды жакшы көрөм. Менин атым Кулган, мен гитара чалганды жакшы көрөм. Жакшы көрөсүң, Азаматсың бар? Менин атым Анбар, мен мультфильм жасаганды жакшы көрөм. Көргөндү жакшы көрөсүң, Менин атым Амира, мен музыканды жакшы көрөм. Азаматсыңар балдар. Эми биз өзүбүз таанышып алдык. Андан кийин келгиле. Үйгө берилген тапшырманы айтып койгулачы. Үйгө эмне тапшырма берилди эле, Жасмин? Үйгө ачык кат жазып Дегенбиз, кана ким окуп коет анда бүгүнкү? Урматтуу достор, мен сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылыңыздар жакшы өтсүн. Бул жыл сиздерге топчулук, момчулук, бакыт таалайт, урмат алып келген сулукта болуңуздар. Окуй кой. Урматтуу достор, мен сиздерди жакшы жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылыңыздар жакшы өтсүн. Бул жыл сиздерге топчулук, момчулук, бакыт таалайт, урмат алып келсин. Мен жаңы жылда көптөгөн жакшылыктарды күтөм. Жаңы жыл биздин үй-бүлөгө топчулук, ден соолук, молчулук, узун өмүр, ынтымак, береке бейиз алып келсин. Жаңы жыл кыргыз элиме тынччылык жана жаштарга илим, билим алып келсин. Жаштар алдына койгон асыл соодо максаттарына жетсин. Азаматсыңар жакшы. Бүгүнкү үйгө тапшырманы жакшы даярдап келтирсең. Эми балдар, дагы бул жерде сүрөт турат. Бул эмненин сүрөтү болушу мүмкүн? Мен оюмча бул автобус Сүрөтү болушу мүмкүн экен. Радыбан, сенчи? Менин оюмча бул автобус жөнүндө Мүмкүн болушу мүмкүн экен. Бул кадимки эле автобус экен, балдар. Бул болсо бүгүнкү күндөгү биздеги автобус экен. Демек бүгүнкү биздин өтө турган темабыз балдар автобуста экен. Эми автобуста кандай окуялар болушу мүмкүн? Жасмин? автобуста ооруп калышы мүмкүн. Ооруп калышы мүмкүн экен. Эмне себептен ооруп калышы мүмкүн экен? Жасмин, өзүң айтып кой. Өзү тездеп туруп, юбка ачканда ооруп калат. Желдет. Аялдамада туруп, автобуска кирип, аялдамасына жеткенде жол киресин төлөбөй чыгып кетиши мүмкүн. Мүмкүн экен, Мариям? Кыз киши баланы сооп кетиши мүмкүн. Айта кой. Автобуста чарчап уктап калып, өзүнүн аялдамасын өтүп кетиши мүмкүн. Анда бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы, балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максатын бирден окуп коелу. Рыдван, окуп кой. текст боюнча суроо түзүп, айтып билишеди, жетиштик сурооуна жооп берген сөздөрдү кырдаал Кылуу көргөзүп бере алышат дейт. Демек биз текст менен иштейт экенбиз, ошону билдик. Дагы Фактыларды салыштырып анализ бере алышат. Так туура жооп берүүгө үйрөнүшөт. демек бүгүнкү сабакта биз так туура сүйлөөгө көнүгөт экенбиз. Коомдук жайда өзүн алып жүрүү маданияттын үйрөнүшү. Ооба, коомдук жайда өзүн алып жүрүү маданиятын үйрөнөт экенбиз. Демек сабактын темасы автобуста. Анда сабактын темасын жазабыз. Сабактын темасы автобуста. Аялдама. Аялдамада дегеле, аялдамада кимдер турушу мүмкүн? аялдамада адамдар турат. Демек, аялдамада адамдар турушу мүмкүн экен. Аялдамада адамдар турат. Адамдар турат. Кайда турат? Аялдамада турат. Аялдама сөзүн түшүндүкпү? Автобус кайда келип токтойт? Аялдамага келип токтойт. Жолсу аялдамага келип токтоду.
Эмне кылды автобус? Автобус токтоду. Автобус эмне кылды? Автобус аялдамага токтоду. Аялдамага келип токтоду. Тайгак. Эмне тайгак? Жол. Тайгак болушу мүмкүн. Бала эмне кылды? Бала автобуска кирди. Кирди. Бала автобуска кантип кирди? Бала автобуска элди түртүп кирди. Түртүп кирди. Түртүп кирди. Автобуста адамдар эмне болду? Адамдар Адамдар автобуста жөлөнүп турду. түртүштү. Автобуста элдер эмне болду? Жөөлөп түртүп кирди. Бала эмне кылды? Кыйкырды. Бала эмне кылды? Укмаксан болду. Көңүл бурган жок. Бала эмне кылды? Бала көңүл бурган жок. Жок. Демек, жаңы сөздөр менен таныштык. Мен силерге азыр текст таратып берем. Текст боюнча иштейбиз. Автобуста бизге 2 текст берилген. Биринчи текст силерге, ал эми экинчи текстын боюнча окуйбуз. Барыбыз алдыкпы? Окудук. Эми бери карайбыз. Кыш мезгили эле. Күн суук, жол тайгак. Аялдамада адамдар турат. Аялдамага автобус келип токтоду. Нурбек мектепке шашып бара жаткан. Ал элди жөөлөп түртүп автобуска кирди. Артындагы кыз жыгылып калды. Балам, бул эмне кылганың? Деген үн угулду. Нурбек көңүл бурган жок. Автобуска кирип, бош орундукка отурду. Анын жарынына карыя киши туруп калды. Эми үнүбүздү чыгарып окуйбуз. Автобуста кыш мезгили, күн суук, жол тайгак. Аялдамада адамдар турат. Аялдамага автобус келип токтоду. Нурбек мектепке шашып бара жаткан. Ал элди жөөлөп түртүп автобуска кирди. Артындагы кыз жыгылып калды. Балам, бул эмне кылганың? Деген үн угулду. Мен көңүл бурган жок. Автобуска кирип бош орунга отурду. Анын жанында карыя киши туруп калды. Кайда турат Нурбек? Нурбек Аялдамада турат. Аялдамада да кимдер турат? Аялдамада дагы элдер турат. Суроолорго жооп беребиз эми. Кайсы мезгил экен? Кыш мезгили экен. Нурбек кайда шашып бара жаткан? Нурбек мектепке шашып бара жаткан. Ал өзүн кандай алып жүрөт экен? Эми балдар, окуя мындан ары кандайча уланат деп ойлойсуңар? Жазгыла. Себеби менин оюмча. Жазгыла, себеби менин оюмча. Ким бүттү? Разные писать, тонким перышком тетрадь. Бүттүк барыбыз, Анда баштайбыз. Себеби менин оюмча баланы карыя киши урушат. Урушат деп ойлойсуң дагы? Себеби менин Теңдик. оюмча ал мектепке Шашып бара жаткан деп ойлойсуң. Себеби бала караяга орун берген жок. Мектепке шашып бара жатканда түртүп кетиш керекпи, жөөлөп кетиш керекпи? Караяга орун берген жок, аны башка чолдор урушат, неге сен бербейсиң Деп урушушу мүмкүн. Аны тартипсиз деп атып ойлоп турат. Бала мектепке шашып кетип атып, жол киреси бербей коет. Деп ойлойсуң, Анда окуя мындан ары кандай уланганын угабыз. Үнүбүздү чыгарып окуп коебуз. Бала, карыя кишиге орун берсең болот, Нурбек укмаксан болуп отура берди. Кадайдыр табиясы жок бала дешти жандагылар. Окуя кандай уланыптыр? Теңдик. Ал кары кишиге орун бербей, башка адамдар ага айтты, сен бербейсиң кары кишиге
укпай отурган. Рыдван Башка кишилер кандай тарбиясы жок бала дегендер. деп ойлойсуң, Нурбекти тартипсиз бала десек болобу? Эмне үчүн? Ооба, Нурбекти тартипсиз бала десе болот. Ал карыяга орун берген жок жана балдарды жөөлөп түртүп кирди автобуска. Эми суроолорго жооп беребиз. Жанындагылар эмне дешти? Кандай тарбиясы жок дешти. Нурбек туура кылдыбы? Жок, Нурбек укпас болуп отуруа берди. Укмаксан болуп отура берди. Аны тартиптүү бала деп айта алат экенбизби? Тартиптүү бала. Жок, Эмне үчүн? менин оюмча ал карыяга орун берген жок, укмаксан болуп отура берди. Эми бизге да бир текст берилген, аны окуйбуз. Мен өзүм окуп берем. Биринчи тыным. Карыя автобуска түштү. Бош орун жок эле. Таалай ордунан ыргып турду. Чоң ата, келиңиз, отуруңуз, деди Таалай. Карыя отурду. Рахмат балам, өмүрлүү бол, деди. Таалай автобустан түшүүгө даярданды. Мага жардам берип койчу, деп суранды бир аял. Анын сумкасы оор экен. Окуя мындан ары кандай уланат деп ойлойсуңар? Менин оюмча, кошобуз, менин оюмча деп улантабыз. Менин оюмча Таалай жакшы бала деп ойлойсуң. Бир аял рахмат деди. Сумкасын көтөрүп койчу деп сурап жатат. Таалай жардам береби карыяга? Мага жардам берип койчу деп суранды бир аял. Анын сумкасы оор эле. Ал Таалай келди дагы сумкасын көтөрүп алып түштү, жардам берди. Жардам берди деп ойлойсуң. Менимче бул текст мынтип уланат. Талай жардам берип аялга анын үйүнө чейин сумкасын жардам берип көтөрүп барат. Анын баардыгы аны аял тартиптүү бала экен деп ойлошот экен. Андай экинчи тынымга мына Таалай эмне кылды? Карыяга орун берди. Автобуска ким түштү? Суроолорго жооп берели. Автобуска Таалай жана башка адамдар Түштү. Таалай эмне кылды? Дастан? Таалай кар кишиге Орун берди. Сабакка шашып бара жаткан Таалай оор сумканы көтөрүп түшө алабы? Кандай деп ойлойсуңар? Жардам береби? Ооба, ал оор сумканы көтөрүп берет. Силер жардам бердиңер беле? Жардам берген учуруңар болду беле? Анбар? Сумка карыя кишиге жардам берди. Автобустан жардам берген экенсиң. Мага жолдо турганда жолдо өтө албай турган мен ага жардам бердим. Өткөзүп койдуң жолдон, Азаматсыңар балдар. Эми экинчи тынымды окуйбуз. Раяна. Талай сумканы түшүрдү. Аялга түшүүгө жардам берди. Муну көргөн жүргүнчүлөр кандай тартиптүү бала деп ыраазы болушту. Демек, Таалай түшүүгө жардам берип, сумканы эмне кылат экен? Жардам берет экен. Таалай кимге жардам берди? Карыяга жардам берди. Жүргүнчүлөр эмне дешти? Кандай тартиптүү бала Дешти. Чын эле бала тартиптүү бала деп ойлойсуңарбы? Менин оюмча Талай тартиптүү бала. Деп ойлойсуң, Биз балдар эки текст окудук. Биринчиде карыя адамга орун бербей койгон Нурбек жөнүндө сөз болду. Экинчи текстте Таалай карыя адамга жардам берди. Биз азыр сабакта барактарды берем, таратам. Силер сүрөт аркылуу тартиптүү бала жана тартипсиз баланын тартасыңар дагы, анан жактап айтып бересиңер. Силер өзүңөрдүн текстиңер боюнча тартиптүү бала жөнүндө сөз кылат экенсиңер, ал эми силер болсо тартипсиз бала жөнүндө сөз кылып, убакыт берем. Разные писать, ломким дорожком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Текстен чыкпайбыз, окуган текстен чыкпайбыз. Улучшения держать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Читать
слоган читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки Алтын добрые, эрежелерди сактайбыз, сактая, көпүрчү болбойбуз. учат в школе, учат в школе, учат в школе. Убактыңар 1 минутталык убактыңар калды. 3 минутка берген, азыр 1 минутасы калды. Биз бүттү. Алып келебиз. Экөө батат, Убакыт бүттү. Эми балдар биз тарткан сүрөттөрүбүз боюнча биринчи өзүңөрдүн оюңарды айтып презентациялап беребиз. Бул Талай, а бул карыя. Бул сумкасын көтөргөнү, автобуска киргени жардам берет Талай. Карыя Талай жардам берип койчу, автобуска көтөрүп киргенди. Талай макул болду. Талай жардам берип, автобуска кирип кетишти. Кирип кетишти. Дагы ким кошулат? Дагы ким сөзгө кошулат? Рыдван кел сүйлө. Талай эмне кылды? Талай чоң апа карыяга жардам берди. Талай Карыяга жардам берди. карыянын сумкасыны автобуска чейин жеткиризип автобуска түштү. Автобуста Кетти. Рыдван Азамат жолтайга кар жаап жатканы. Кишилер Талайды аябай тартиптүү бала деди. Демек силер Талайды кандай деп ойлойсуңар? Тартиптүү бала деди. Деп ойлойсуңар, Эми экинчи эме боюнча экинчи топ келгиле. Бул Нурбек, ал мектепке шашып бара жаткан. Раяна. Бул карыя, ал жардам берип койчу. Нурбек айтты, жок, мен мектепке барам. Автобуста бош орун бар болчу, анан Нурбек ошол орунга отурду. Анан кийинки аялдамадан карыя кирди. Нурбек аны көрдү, бирок ага орун бошотуп берилген жок. Башка жүргүнчүлөр айтты, кандай тартипсиз? Нурбек, эй бала, туруп берип койбойсуң бу карыяга, орун бошотуп бербейсиң деди. Нурбек укмаксан болуп отура. Укмаксан болуп отура берди. Раяна укмаксан болуп отура бердиби? Отурабыз, жакшы, отурабыз. Эми балдар, демек Талай кандай бала экен? Талай аябай тартиптүү бала. Бала экен, а Нурбек? Жок бала. Коомдук жайда өзүбүздү кандай алып жүрүшүбүз керек экен? Коомдук жайда өзүбүздү тартиптүү алып жүрүшүбүз Керек экен дагы. Автобуста жүргөндө эч кимди түртпөй. Мариям. Талай тартиптүү болгон жок. Рыдван. мектепке шашып атсак да жардам бериш керекпиз. Эч кимди түртпөй орун бериш керекпиз. Керекпиз, Менин колумда кадимкидей эле токоч турат. Билесизби, ал эмне токоч? Нан, кадимкидей эле. Анда балдар, бүгүн сабакта ким канча иш жасады, ушуну боёйбуз. Ошондо бүгүн биз өзүбүз сабакта ким кандай иш жасады, ошо менен өзүбүздү баалап алат экенбиз. Боёйсуңар. Баарын эмес. Мисалы бүгүнкү сабакта бир бөлүгүн иштедим, жолсо эки бөлүгүн, жолсо мен көп иштедим. Ким канча иш жасады? Өзүңөргө өзүңөр баалоо жасагыла. Ким канча иш жасады? Түстү калем алабыз дагы. Вы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малыш. Бирден туруп айтып баштайсың, Мага бир. Менимче мен жакшы иштедим. Бүгүнкү сабакта эң жакшы деген иштептирсиң, Атыңар жазып койдуңарбы артыңарга? Мен ошо боюнча баа коюп берем да силерге. Рыдван, эмне үчүн кичине бөлүгүн боёй койдуң? Мен сүрөт тартканды көп тарткан жокмун. Ооба, сүрөт тартканда көп катышкан жок экен, Анвар? Менин боюнча мен Айткан жокмун дейт, Менин боюнча мен көп кол көтөргөн жокмун.
көтөргөн жок экен. Сенчи? Менин оюмча мен бүгүн көп жооп берип жакшы иштедим. Жакшы, эң жакшы деген бааны кой деп айтат, ойлойт экенсиң, Менин оюмча мен бүгүн көп жооп бердим. Бүгүнкү сабакта, Акылай бүгүнкү сабакта, айта кой. Аз жооп бердим. Макул, өзүн, сенчи? Дастан? Мен бүгүн жакшы иштедим, Бирок аз жооп бердим. Менин боюмча мен жакшы жооп бердим, бирок суроого аз жооп бердим. Аз жооп бердим экен. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта биз эмне жөнүндө сөз кылдык? Автобус жөнүндө сөз кылдык. Дагы Тайгак жол. тайгак жол дегенди эстеп калыптырсың дагы? Биз автобуска отурганда улмаксам болбой көңүл бурбай жөнүндө Сүйлөштүк дейт Рыдван. Бул сабакта биз өзүбүздүн тартипти жүргөндү үйрөндүк. Үйрөндүк дейт дагы. Бүгүнкү сабакта биз коомдук жайда жүргөнбүз. Бүгүнкү сабакта айтылгандардын баарын коомдук жайда колдонобузбу? Анда, балдар, мен үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма жазуу түрүндө эки кырдаалды салыштырып, өз оюңду жазып кел. Эки кырдаалды болгондо Нурбек менен Таалайды салыштырып, жазып келесиңер. Эки кырдаалды салыштыргыла, анан жазып келгиле деп тапшырма бердим. Бүгүнкү сабакка активдүү катышкандарга мен баалап баа коюп берем. Бүгүнкү сабак жактыбы? Балдар, бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Эмки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калгыла.